урматтуу эл журт, баарыңарга рахмат. Мындай чыгып кайрылып коеюн дедим. Эми рахмат дегендей баарыбызга рахмат да. Эмне айтам? Баарыбызга рахмат. Ушундай оор революция, элдик революция болгон эмес тарыхта биринчи жолу болду. Без мародерства. Кудай буюрса, эл деген биздин эл бир сутка уктабай, тамак ичпей согуш кое алат экен да. Бир жарым сутка кыйкыра алат экен, жарым сутка согуш алат экен да. Ушундай эл экенбиз. Эми азыр кызыктар кандай болду? В общем, эртең мененки таң аткы 5ке чейин согуштум да. Согуштук кыскасы. Өзүм согушуп жүрдүм. Анткени өзүң период дебесең, өзүң ошо согушпасаң болбойт экен. Башыма арматура менен бирөө атайылап эле артыман согуп кетти. Бутум эмеге жарылды, жанакы гранатасына. Эми ничего эми, Кудайга шүгүр. Анан эртең менен кетип баратсам, рахмат элиме. Ген прокуратурада 200-300дөй киши мени күтүп туруптур. Сыймык кел, сени күтүп атабыз дейт. Мага чалышат. Барсам, даже бир 500дөй киши ого. Барып тозуп алып, киргизишип, отургузушуп. Анан кетишти. Бүгүн кечке уктай элекмин. 2 суткадан бери мен ушул 1 сутка ойлонгом, 1 сутка ушул жазалды да. 2 суткадан бери уктай элекмин. Азыр эми үйгө келдим. Кухня 9 ушул болчу. Кухня 9. Кухня 9 чыгар дей берет элеңер го, ушул болчу. Даяр эмес эле да эл. Баарыңарды ушул элдик, накта элдик. Мен көп китеп окугамда Троцкий кантип революция кылганын, Гитлер кантип революция кылганын, ушул баарын окугамда, көп нерселеринчи. Ушулардын баарын үйдө окуп отуруп, анан революциянын башын жазадык. Революциянын алдында турдук. Элиме рахмат. Кыйын эле экенсиңер. Кудайым буйрса эми укмуш эл болобуз. Кудайым буйрса, только ишенич, жардам бергиле бизге.